Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар? Мен сиздерге эң пайдалуу видео көрсөтөм азыр. Мына сиздер көрүп турган сулуу. Орусчасы овес. Бул злак өсүмдүгү. Байыртан эле белгилүү болуп келген. Байыркы Египет, Грек, Кытай, Индия врачтары дары катары нервтерди тынчтандыруучу, денеге күч кубат берүүчү дан катары, дарылык катары пайдаланып келишкен. Бул сулууда бардык витаминдер, дээрлик бардык витаминдер, минералдык заттардын түрү камтылган. Кайсыл ооруларда пайдаланылат, кайсыл ооруларды айыктырат? Гепатитте, айрыкча боордун сезгенүүсүндө, курч кармаган гепатитте, өнөкөт гепатитте, холециститте, ашказан астындагы бездин сезгенүүсүндө, ичеги карын жолдорунун сезгенүүсүндө, гастродуоденитте, гастроэнтероколитте, желтухада кан басымдын жогорулап кеткенде, кан басым жогорулап кеткенде, кан тамыр атеросклерозунда, кант диабетинде канттын деңгээли канда көтөрүлүп кеткенде, тери ооруларында дерматит, экзема, нейродермит, диатезде эң жакшы пайдасын берет. Кантип даярдайбыз? Мен өзүм кантип даярдайм? Интернетте ар кандай айтылып жүрөт. Жөн эле жууп туруп 1 суткага демдеп коюшат экен. 10 минут кайнатабыз дегендер бар, 20 минут. Мен жууп 5 минутта, мына сиздер көрүп турган 100 граммдык стакандын жарым менен жууп 5 минутта кайнатып алам. Кайнаткандан кийин азыр мына сиздер көрүп турган термоска салам. Мына термос 2 литрлик. Мен 1 литр жарымына демдеп алам. Мынтип демдеп алдым. 1 сутка бою чай катары ичип жүрөм. Бул сулуу настойкасы артроздорго, полиартрит, остеохондроздордо жардамы аябай чоң. Организмдеги грипп, паразиттерди, шлактардын баарын айдап чыгарат. Кандай ичиш керек? Профилактика үчүн 7-10 күн ичүү керек, ач карын тамактан мурун. Андан кийин 6 айдан кийин дагы кайталап коюу керек. Гепатит менен жабыркаган адамдар 1,5 ай ичүү керек. 3 мал 50 граммдан ач карын 1,5 ай ичүү керек. Сулууну аптекада сатылат, дүкөндөрдө Геркулес деп сатылат. Эң жакшысы дан базардан алыш керек. Мен дан базардан алам дайыма, сыртындагы эмеси менен, шелухасы менен. Мына ушинтип алып, демдеп алып ичсеңиздер организмге эң пайда. Демделгенден сөзсүз 1 сутка туруш керек. 1 суткадан кийин чай катары ичсеңиздер эң жакшы. Бул овес настойкасы тамекиден дагы, тамекини көп чеккен адамдар дагы ушуну такай ичип жүрсө, тамекини дагы таштоого жардам берет экен. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер, комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө сак, саламатта туруңуздар.